Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 9 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Енесай конушунан сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн туғандар. Видеону аягына чейин күзөтүп, лайктан басып туруңуздар. Азыр мына сиздерге биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Енесай конушуна кирген негизги көчө туғандар. Түз барсаңыздар, сиздер Енесай конушуна бара аласыздар. Ал жерде магазин, аптекалар жайгашкан. Ошол жерден оң тарапка бурулсаңыздар, биринчи көчөдө сатылуучу үй жайгашкан туғандар. Анан бул чоң Алматия көчөсү менен сиздер түз чыксаңыздар, Аламидин базарына бара аласыздар. Эгер ошол жерден түз кетсеңиздер, Дордойго деле бул Енесай конушу жакын болуп калат. Бул Алматия көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар Бишкектин бардык бурчтарына барышат туганда, көптөгөн бурчтарына жана бир аз барсаңыздар, Култегин көчөсүнөн деле көптөгөн маршруткалар сатылуучу үйдүн жанынан деле өтүшөт тугандар. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү, көрүп турганыңыздардай көчө тараптан забор менен тосулган жана көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Бул жакта гараж деле жайгаштыр. Гараждын воротасы пульт менен көтөрүлүп, пульт менен кайра жабылат экен. Анан үйдүн жанында эле мектеп бар тугандар. Мынакей бул мектеп Енесай конуш өзү шаарга караштуу экен. Бул мектеп деле шаарга карайт тугандар. Анан жанында садик бар экен. Эми андан ары бул 30 метр бассаңыздар, бул жерде Култегин көчөсү. Бул көчөдөн 240 жана башка 2 маршрутка жана бир автобус деле Бишкектин бурчтарына барат. Да бир аз бассаңыздар 250 метр аралыкта чыгышыракта Алматинка көчөсү бар тугандар. Анан ары бир чекенен маалыматты берип кете берейин. Үйдүн көчө тарабында көрүп турганыңыздардай арча дарагы жана ал жагында слива бактар деле бар. Азыр аны видеонун жүрүшүндө сиздерге көргөзөм. Андан ары бул жакта видео домофон бар экен тугандар. Ички тараптан сиздер бул жактан кимдир бирөө басса көрө алат экенсиздер. Андан ары кирейин да калган маалыматтарды берейин тугандар. Бул мына коросунун көрүнүшү. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай навес тугандар, жана навестин ылдый тарабы брусчатка чапталган. Забор, үй, бардык помещениялар бышкан, кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн деп айтты үй ээси тугандар. Баары бышкан, кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн. Бул жака гаражга кирип кетүүчү эшик калтырылыптыр. Мектеп, садик бардыгы бар деп айттым. Эми үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин. Андан соң чыгып короосуну көргөзүп, дагы башка маалыматтарды да берем тугандар. Жана айткандай эле алды тарабы көрүп турганыңыздардай поликарбонат менен болгон навес, бул жагы мындай профанастил менен болгон навес экен тугандар. Суу, свет бар, канализация, центральный канализация тугандар. Бул мына үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Мына ушундай оор бронированный эшик койгон деп айтты. Келгениңиздерде өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот. Салмактуу эшик экен. Андан кийин киргенде эле прихожка тугандар. Мынакей потологу гипсокартон экен, дуалдары МДФ. Ушул эле жерден сол тарапка кирсек, душ, ванна жана раковина орнотулган. Бул жакта унитаз бар экен, дуалдары бул жерден кафель, потолок пластика, пол деле кафель экен тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми андан ары кайра эле прихожкага чыгып калган маалыматтарды берейин. Ушул жерден оң тарапка кирсек кухня бар. Ага чейин сиздерге бул жактагы отопленияны айта кетейин тугандар. Электрическое отопление. Анан свет трехфазка экен тугандар. 3 фазалуу экен свет, электр энергиясы. Мынакей шит бул жерде орнотулган. Арестон менен суусу жылыйт тугандар душтун. Эми ушул эле жерден дагы айта кетчү унуттурмун тугандар. Бул жакта көмүр менен жакканга котел деле бул полдун түбүндө жайгашыптыр. Кааласаңыздар аны деле иштетсеңиздер болот экен тугандар. Ушул эле жерден түз өтсөк, бул жакта мына кухня. Дуалдары обой экен, кухонный мебелдер бар, алар калат тугандар. Бул жактан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Дуалдардын кээ бир жери кафель, анан калган бөлүгү обой.
потолок гипсокартон жана чыгыш тараптан 2 пластик терезе орнотулган. Бардык бөлмөлөрдүн полдору жыгачтан болгон пол экен туугандар. Окей, видео домофондун дисплейи телефону бул жакта орнотулган жана үйдө акнет, интернет и телефон деле бар экен, домашний туугандар. Аны да эскерте кетейин. Мебелдер боюнча бул кухня мебелдер калат экен, бытовой техника жана башка кээ бир мебелдерди алып кетебиз деп айтты үй ээси. Ал жөнүндө эле да айтып, андан соң түз кирсек туугандар, бул жакта мына ушундай холл бар. Бул холлдон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Азыр сиздерге оң тараптан бир чекинен көргөзүп кетерейин. Бул холлдун полу жыгачтан болгон пол, потолок гипсокартон, дубалдар обой жана ушул жерден бардык бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Биринчи болуп бул жакта детский бөлмөнү көргөзөйүн туугандар. Окей. Потолок гипсокартон, дубалдар обой. Түндүк тараптан чоң пластик терезе орнотулган, полдору жыгачтан болгон пол жана отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө орнотулган туугандар. Кышында жылуу болот. Андан ары кайра эле холлго чыгып түз өтсөк, бул жакта мындай спальня бөлмө бар экен туугандар. Окей, көрүп турганыңыздардай дубалдар обой, түндүк тараптан чоң терезе орнотулган, потолок гипсокартон, полдору жыгачтан болгон пол. Ушундай көрүнүштө. Эми анан туугандар, бизден Instagram жана TikTok баракчалар деле бар. Аларды деле базар жок деп английский буквамен издесеңиздер, ошол жакта дагы биз сүрөттөрдү, үйлөрдүн сүрөттөрүнү, кыскача видеолорун киргизип турабыз. Ал жактан да кирип көрүп турсаңыздар болот. Бул зал туугандар. Окей. Бул жердин деле потолок гипсокартон, түндүк тараптан чоң пластик терезе орнотулган, турецкий сапаттуу терезе деп айтты. Азыр алдынан тартып сиздерге көргөзүп кетем. Ал жакта деле мынакей. Бул зал туугандар. Бул терезенен биз көчө тарапты көрө алат экенбиз. Мынакей. Бул жакта слива бактары, гүлдөр. Мына үйдүн арты тарабында ушундай жер жемчигинге жер, ушундай бактар бар экен туугандар. Көчө тарап ушул жерден көрүнүп турат. Үйдөн балдарыңыздар чыкса эле мектепке кирип кете берет туугандар. Мектеп өтө эле жакын жерде жайгашыптыр. Андан ары эми бул үйдүн эң акыркы бөлмөсүн көрсөтөйүн. Мына бул жакта дагы бир спальня бөлмө бар экен. Бул жердин деле потолок гипсокартон, дубалдары обой. Түштүк тараптан чоң терезе орнотулган туугандар, пол жыгачтан болгон пол экен. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосуна чыгайын да туугандар, үйдүн алды тарабындагы калган маалыматтарды берейин. Мен кайра эле үйдүн короосундамын туугандар. Эми сиздерге үйдүн түндүк тарабын көргөзөйүн. Бул жакта мына көрүп турганыңыздардай ар бир терезеге решеткалар орнотулган, темирден болгон решеткалар. Мына бул түндүк тарабы. Бул жакта кандайдыр жер жемшикенге жерлер, бактар бар экен, өрүк багы, вишня, дагы жаш өрүк багы, бул жакта жүзүм бактары деле бар. Кошуналар менен болгон чек аралар мына көрүп турганыңыздардай темир забор менен тосулуптур туугандар. Анан бул жакта очоккана, склад, времянка катарынан кетирген, ал төрүндө отункана, анан бул жакта үйдүн тышкы тарабында туалет деле бар экен. Аларга барган жолго тротуар куюптур, ээси мына көрүп турганыңыздардай тротуарлар куюлган жана бул жактагы жер жемшекең жерге азыркы учурда ээси газон эле чачып коюптур. Газон азыркы учурда. Сиздер кааласаңыздар келсеңиздер, помидор же жана башка өзүңүздөр билген жер жемиш эксеңиздер болот туугандар. Жана үйдүн алды тарабында көрүп турганыңыздардай качеля. Бул жакта көлөкөдө отурган столдор деле бар экен туугандар. Мына кээ бир маалыматтарды айтпай калсам, өзүңүздөр көрүп байкап алып бериңиздер, мен шашылбай тартып берейин. Бул жакта гүлдөр туугандар, мына окей. Жана айткандай эле бардык помещениялар бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн туугандар. Бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү. Окей. Өйдө тарабы негизи боюнча мансард түбүндө салыныптыр, бирок азыркы учурда өйдө тарабы толук түрдө бүтө элек, бирок мансардка расчет алынган туугандар. Аны дагы айта кетейин. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул жер менен түз өтсөк, арты тарабында дагы бир аз жүргөнгө жер бар экен. Арты тарабында бакты, ал жактагы жерди көргөзүп кетейин. Анан айта кетчү нерсе, үйдүн фундаменти 1 метрдей бийиктикте куюлган туугандар.
Окей. Бұл жақ менен шығып. Ой. Бұл жақ менен шығып. Сол тарапқа қайрылсақ, туғандар, бұл жақта дәлі үйдің артық тарабындағы біраз жерге шығып кете алат екенбіз. Қошына менен болған аралық бұл жерде 1-1,5 метрдей аралық бар екен. Окей, бұл үйдің түштік тарабы. Бұл жақта слива бағы. Жана башқа гүлдер. Арча ушундай жер бар екен. Сіздер қаласаңыздар башқа жер жеміш егіп қойсаңыздар деп. Азыр учурда үй иесі роза гүлі егіп қойған учуру. Ал жақ гараж туғандар. Ал бұл үйдің түштік тараптан көрініші. Ушундай көрінішті. Эми мен қайырлы үйдің құрылысындамын туғандар. Эми бұл үйдің баасын айтайын. Бұл үйдің баасыны $69,000 сурап атыштыр. Сүйлөшүү болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туғандар. Эсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жерин аянты 500 сотук кызыл китебинде документ боюнча фактически деле. Анан үйдүн узун турасы 11x11, 120 квадрат метр. Алыктарга көрүп турганыңыздардай эмес, мектеп жакын жерде, Алматиге көчөсүнө 250 метр аралыкта жана бул жердеги дагы бир Култегин деген трассага 30 метрдей аралыкта жайгашкан. Канализация, центральный, суу бар. Суусу скважина экен туғандар, артезиан. Анан электр энергиясы 3 фазалуу. Мына ушундай көрүнүштө. Лайктан басыңыздар туғандар, достор менен бөлүшүңүздөр, группалар менен бөлүшүңүздөр. Ал нерсе мага үй ээсине чоң жардам болот. Жана кимдир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ал кишиге деле чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туғандар.